Бул негизги максаты урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы негизинде чек ара кызматын күчтөндүрүү маселеси менен Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүндө 30 жылдык эгемендүүлүгүндө Кыргыз мамлекетинин бюджетинен жеке өзүбүздүн күчүбүз менен биринчи жолу тарыхыбызда биринчи жолу өзүбүз ушундай аскердик техникалар сатып алып атабыз. Бул аскердик техникаларды биз Дубайдан сатып алдык. Бардык аскер техникалар өзүңүздөр көргөн аскер техникалар булар баары брондолгон, чооттолгон аскер техникалар жана булар толук бойдон биздин чек арабызды коргоо үчүн бүгүнкү күндө жөнөп Burada bardык аскерлик техникаларды биз жардам ретинде алчубуз, көпчүлүккө алып. Же кайсыдыр мамлекеттик жардам, же кайсыдыр мамлекеттик гранттар негизинде алчубуз. Ал эми бул жолу биз техникаларды өзүбүздүн мамлекеттик бюджетинин каражатына сатып алдык. Жана мамлекет бүгүнкү күндө ушундай мүмкүнчүлүгү пайда болду. Бул 40 техникада жетишсе дагы алынабы? Мен уже айтып өткөндөй, биз дагы башка техникаларга дагы уже мамлекеттик бюджеттин акчаны төлөдүк. Азыр бизге Турцияда жасалып атат беспилотниктер, байрактар. Бул дүйнөдөгү мамлекеттерде 5 мамлекетте бар экен, мамлекет болот. Жакында алда келип түшөт биздин мамлекетке. Бүгүнкү күндө Турцияда биз өзүбүздүн ошол башкаруучуларды ошол жерде окутуп атабыз, даярдап атабыз. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы беспилотниктер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген. Ага дагы мамлекет тарабынан акча бөлүндү. Андан сырткары жеке атуучу курал жарактарды мына бүгүн эле биздин чек ара кызматынын кызматкерлери чет өлкөдөн келди. Ал жакта дагы ошол баягы снайпердик аткычтарды сатып алабыз. То есть мындан ары мамлекет бирөөнүн жардамына муктаж болуп, башка мамлекеттер качан бизге жардам берет экен деп карабастан, өзүбүздүн акчага, өзүбүздүн мүмкүнчүлүк менен сатып алууга бүгүнкү күндө мамлекетте финансы пайда болду. Жана бул маселени президент тапшырышы менен биз аткарып атабыз. Чоң рахмат. Аралашып кетесиз. Hadi sağlıklı olun. Rahmat. Эл чындыкты билсин. Чек ара кызматына байрактар, учкучсуз учуучу аппараттар берилди. Өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо максатында бюджеттин эсебинен учкучсуз учуучу аппараттар сатып алынган. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын куралдануусуна берилген учкучсуз учуучу байрактар аппараттарын көрүп чыкты. Президенттик администрацияда маалымдашкандай Садыр Жапаровго аппараттарды башкаруу системасы тууралуу нускама берилип, алардын ишин көрсөтүлдү. Аталган аппараттар толугу менен республикалык бюджеттин каражаттарына сатып алынды жана өлкөнүн коргонуу коопсуздугун камсыз кылуу анын ичинде мамлекеттик чек араларды кайтаруу үчүн колдонулат. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров УКМК кызматкерлери милдетин так жана ыраттуулук менен аткарып жатат. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери жемкорлукка каршы натыйжалуу иштеп жатышат деп эсептейт. Бул тууралуу ал Жалал Абадта мекеменин жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Президент УКМК кызматкерлери милдетин так жана ыраттуулук менен аткарып, чалгын иштерин жана чалгынга каршы аракеттерди көрүп, паракорчулук, аткезчилик, терроризм, диний экстремизм, наркобизнес жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ийгилик жаратып жатышат деди. Быйыл июнь айында Жапаров УКМКнын коррупцияга каршы кызматын жоюп, 16 ноябрда коррупция иштери мындан ары башкы прокуратура иликтей турганын билдирген. Ал эми 9 декабрда жемкорлукка каршы эл аралык күнгө байланыштуу кайрылуусунда жемкорлорго каршы күрөшөбүз, натыйжа бербей жатат деп, буга мыйзамдардын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча чаралар менен аракеттенүү тартиби толук жөнгө салынбаган, мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын жоопкерчилиги так белгиленбегенин себеп экенин айткан. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев быйылкы жылдын биринчи жарымында мекеме жемкорлук, паракорчулук, мыйзамсыз баю иштерин иликтеп, мамлекетке 6 миллиард сом кайтарып бергенин июль айында билдирген. Бирок бийликтин бул аракети коомчулукта кустуризация деген түшүнүктү пайда кылып, чет элдик инвесторлор өлкөдөн чыгып кетип жатканын айткандар да болгон. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.
Валентина Шевченко искусство университетинин ардактуу профессору болду. UFC уюмунун бир канча жолку чемпиону Валентина Шевченко ардактуу профессор наамын алды. Тагыраак мушкер Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук искусство университетинин профессору болгонун социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Мен үчүн чоң мааниге ээ болгон жаңы жетишкендик, чоң сыймык. Кечээ мен 13 жыл мурун кинорежиссер адистигин аяктаган университетке бардым. Мага ыйгарылган Кыргыз улуттук искусство университетинин ардактуу профессору наамы үчүн урматтуу мугалимдерге жана ректоратка рахмат деп жазат ал. Белгилей кетсек, Валентина Шевченко учурда Кыргыз жергесинде ал бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Аскар Акаевке Ломоносов атындагы сыйлык ыйгарылды. Кыргыз өлкөсүнүн мурдагы президент Аскар Акаев Ломоносов атындагы сыйлыкка ээ болду. Бул тууралуу Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетине шилтеме берүү менен орус басылмалары жазып чыгышты. Андагы маалыматка ылайык, Москва мамлекеттик университетинин кеңеш академик Аскар Акаевка биринчи даражадагы Ломоносов атындагы сыйлыкты ыйгарууну чечти. Мындай чечимди Москва мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңеши бир добуштан кабыл алганы. Акаев Борбор Азиядан бул абройлуу сыйлыкка татыктуу болгон биринчи окумуштуу болгону айтылат билдирүүдө. Аскар Акаев электроника, маалыматта оптикалык иштетүү, эсептөө теориясы жана макроэкономика боюнча адис. Ал 150 илимий эмгектин, анын ичинде монографияларды, окуу китептеринин 7 ойлоп табуунун жана 20 китептин автору. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Акаевдин жеңеси бар Талгарбеков деген элдин баары тааныйт. Атамбаев түрмөгө тыгып койгондо ден соолугу өтө начар экен, ана кетет, мына кетет дешип дуу салышта, бул жакта туруп боору соруп Атамбаевди каргап жатып калганбыз. Батугаевди чыгарган муну деле чыгарып койбойбу, эмне болсо да өз үйүндө өлүм төшөгүндө жан берсин деп. Эч ким өлбөсүн го, бирок ошол убакта да ушундай эле ойлогонбуз. Бирок Акаев өлгөнгө биринчи ирет келген күндөн баштап көптөн бери дымы чыкпай, элдин эсинен дээрлик унутулуп бара жаткан Талгарбеков тирилип кетсе болобу? Жөн тирилбесин Акаевдин баардык сырын билген жытыышкан жеңесине окшоп, анысын базарда сатып жаткандай мактаганын токтотпой келет. Бул сапар Акаевдин Орусияда алган сыйлыгын даңазалап чыгыптыр. Акаев Орусияда жүрүп мага десе Баатыр Албаева кыргыз элине эмне пайда, кыргыз элине кызмат кыл деп ишени өлкө башына олтуруп койсо, бир бадырыбызды талкалап алдындары суурдап качып кетип олтурса, аны зор ученый экенин Кыргызстан деле даңазалап чыккан убагында. Ал жөнүндө телефилмдер тартылып, аны менен жолугушуулар болуп, студент болсок да Акаев менен бир залда олтурганыбызга сыймыктанган күндөр болгон. Кыла бербейт беле ошол окумуштуулугун ар кимдин жетегине кирип, колунан келбеген ишке тумшугун чыгып, эгемендүү бир бүтүн мамлекетти башкарам дебей. Менимче Акаевден президент болосун деп эч ким сурабаса деле керек. Бул маселени майрам менен чечишип, андан соң Акаевди кулагынан сүйрөп барышып, караныңды көзөтүп, фон берип турсаң болду, олтургузуп коюшкан болсо керек. Жолугушууларга курчакты жасагандай жасап чыгарып коюшат. Башка убакта винодон ичип жата берет деген сөздөр жөн эле айтылбаган болуш керек. Биз Акаевди эмес, аны президент кылып алып келгендерди каргашыбыз керек. Ошол адамдар аябай чоң эки кылмыш кылышкан. Биринчи Акаевга башкартып өлкөнү талкалашкан, экинчи зор окумуштуудан кол жуганбыз. Эгер Акаев өз ишин кылып жүргөндө азыр өлкөбүздө канчалаган жаш окумуштуулар тарбияланып чыгышат болчу. Действительно, Акаев дүйнөлүк масштабтагы күчтүү ученый болгон. Ал эми азыр бизге анын күчтүүлүгүнөн, окумуштуулугунан алган Ломоносов сыйлыгынын ни холодно, ни жарко. Акаевдин сыйлыгын жеңеси Талгарбеков экөө майрамдап даңазалай беришсин. Кошумчасына Акаев деп шилекей агып жүргөн 2-3 адамдар бар, ошолорду да кошуп алышсын. А биз Акаевди эч качан кечирбейбиз. Эгер Атамбаев Кытайдан болгон карыздын жарымын төлөп койсо, аны кечирсе болот. А Акаевди жок кечирбейбиз деп Шабы Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.